Assalamu alaikum ardaqlı bizning kanalдың көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге аэропорт Манас Бишкек Дача суу тараптан сатылып жаткан монда коз кочкорду көрсөтөбүз. Кой, андан тети ичинде чоң кочкорлор бар. Могу Пумба деген кочкордун баласы. Бул убакта 20 хутурда Ахмет байкенин короосунда туулган экен. Сүттөн бөлүнгөн канча айлык? 4 айлык. Линия Гермес Пумбанын прямой баласы. Линиясы Гермес Пумбанын баласы. Ахметти билесиздер. 20 хутурда арашан бакканда тааныйт. Ошонун короосунан чыгыптыр. Ан бир бооз 4 тиш кой. Анте ичинде бир баш чыгып турган туугандар могу Молодойдун баласы. Титаниктин небереси болот. Хусейин байкеден туулган экен. Ошонун короосунда. Молодойдун баласы тети кочкор ичинде. Могу кой 4 тиш бооз, а? Жинди кыртырып коюпсуз. Так, параметрлери көзгө көрүнүп турат. Өтө чоң кой эмес бойлору. Куйругу разрез менен куйрук формасы жакшы көрдүңүздөр. Мына Молодойдун баласы уруктук алам десеңиздер, Карабалтыда Хусейин байкенин короосунан туулган экен ошол. Анан сатыкка мына коз кочкор. Бул Пумбанын баласы, Герместин линиясы. Бойлору чоң. Ахмет байкеникини эми 20 хутур могу аэропорт Манастын ылдый тарабында. Жанакы Ушастик деген чоң кочкор бар го. Дагы эле болсо керек ошол, э? Бул Пумбанык экен, да? Башка кочкорунан. Так, бой бийик экен. Кулак баштары көрүп турасыздар, мына көздөрүнүн айланасы ачылып келептир, э? Бул эрте туулган экен да? 4 айлык. Декабрда туулган, да? Декабрда туулган кочкор экен туугандар. Ну эми Пумбада кичинекей ушундай эле. Ахмет байкелер эми мурдатан кой кармайт. Баягы жаңы баштоочулар билбесе, анын YouTube каналы бар, өзүнүн, э? Анан билгендер эми билет аны. Былтыр жанакы император деген кочкор сатылды го ошояктан. Кыскасы ошол короодон туулган. Эми бул баягы габарити өтө чоң кочкор экен. Кочкор өтө бойлуу экен туугандар. Габарит менен ойнойм дегендерге кочкорду көрүңүздөр. Баалары да мындайраак. Mo birinchi mo koy менен коз кочкордун баасын озвучка кылып коюп, анан тетиги чоң кочкорду чыгарабыз. Линия куйум десеңиздер, тетиги Хусейин байкенин короосунда Молодойдун баласы Титаниктин небереси болот. Муну канча дейсиз кочкор? Баасын 45 миңден. 45 миң сом, кочкор. Жаш кочкор. Пумбанын баласы, а? Койчу кой. Баласы. Кой красавчиктин линиясынан, кой жаңы 4 тиш болданын баасы 42 миң. 42 миң. Кеч болсун. Кеч болсун. Бул экөөнүн тетиякка киргизсин, анан могу Молодойдун баласы светлый кочкорду чыгарып туруп көрсөтөбүз азыр. Мунун бою 1.80 чыгып калат кая, мына коз кочкордук. Чыгат го дейм. Ошо жакында. Койдук потому 84 да. Койдун бою 84. Кулагы 18,5-19 да койдук го. Козунукучу? Козун өлчөп койбойлук, өлчөп көрөлү. Боло берет. Коз кочкорду мына гарбаносторун карап туруңуздар. Метр алып келсин, бир жолу өлчөп көрсөтүп койсо жакшы болот. Мына баштарынын формасын жакшылап, монитурадан бир көрүп алыңыздар. Алам десеңиздер. 45 миң сом. Ну эми линиясына кызыксаңыздар, Ахмет деген ким деп сураштырып көрүңүздөр. Ушу аэропорт тарапта жашаган кой баккан тааныштарыңыздар болсо чалып 20 хутурда ошондой киши барбы деп. Бул мага бартыр болуп келди да. Эмне кармаптыр? Кулак 18 экен да уже. 20 нажабы жөн эле кетет го. Кана ушу кочкорчу, 42 миң, 45 миң баалары. Мына азыр бери жактагысы Молодойдун баласы мына ушул туугандар. Линия Титаник болот. 2 жаштык кочкор экен. Кыскасы 2 кочкор тең, 4 тиш кочкорлор. Жашыга караганда 2022-жылы туулган кочкорлор. Тагыраак айтканда, быйыл койго койсоңуздар эң күчүнө толуп турган мезгили. Бул Хусейин байкенин короосунда туулган кочкор, жүнү кыркылган, тетиги да кыркылган. Бул линия эле? Красавчик линия. Келесилер дагы тутуп көрүп, параметрлерин карап жаккан болсо көрөсүздөр. Бул кочкор эми өтө светлый. Куйруктары да компактный куйрук көрүп турасыздар. Бою канча чыгат бул? Бою 96-95 да. 95-96 экен. Кулагычы? Кулак 20.
Кулага жыйма, күнү ысык болуп бир аз эми башын жерге салып турган мезгили. Бирок кочкорду өзүңүздөр көрдүңүздөр. Хусейин байкени билгендер болсо билесиздер. Анан Кара Балтада мурдатан кой баккан киши жылда эле коозулары туулганда эле пытыр өтө тез сатылат. Бул да ошол жерден туулган кочкор экен туугандар. 2 жаштык кочкор. Буйруса жаккан болсо көрөсүздөр, дареги дача сууда. Бул кочкорду 100 000, молодойдун баласын. Тетигинде 80 000 деп аттыр, жаккан болсо сүйлөшөсүздөр. Bir koy 3 koçkor çıktı jalpысынан. Şular жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Дареги дача сууда, Манас аэропорт.